Assalamu alaikum dostlar. Biz бүгүн сиздерге Wi-Fi routerибиздин паролун жана атын кантип өзгөртөбүз, ошону көрсөтүп бермекчибиз. Эмне кылабыз ан үчүн бизге өзүбүздүн компьютерибизден колдонуп аткан браузерибизге киребиз, интернет браузерибизге. Бул Google Chrome болушу мүмкүн, Mozilla болушу мүмкүн, Opera болушу мүмкүн, айырмасы жок. Мен Google Chrome'га кирип атам. Бул жерге кирген кезде эмне деп жазабыз? 192.168.0.1 деп жазып туруп киребиз. Кирген кезде бизге мындай болуп чыгат. Admin деп жазабыз. Паролуна деле admin деп жазабыз. Ичине киребиз. Киргенде бизге мындай бөлүм чыгат. Бул биздин бөлүм тууралуу айтып атат. Жакшылык дейт, ушундай экен. Эми биз бул жерге киргенде беспроводной режим деген жерге киребиз. Эгерде сиздин бул жерге киргенде англисче болсо, анда беспроводной режимдин ордунда Wi-Fi деген эле сөз жазылуу болот. Буга киребиз. Киргенде мына атын көрүп атабыз, жакшылык деп турат. Муну өзүбүз каалаган атка алмаштырып алсак болот. Мен мисалы Алыбаев деп жазып койдум. Сохранить дегенди басасыз, аты өзгөрөт. Андан кийин биз азыр муну өзгөртпөйбүз, ушул жакшылык боюнча эле кала берсин дедик. Андан кийин защита беспроводного режима деген жерге кирген кезде мына биздин эски паролубуз турат. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 деп. Муну биз азыр 321 321 321 деп алмаштырып койдук. Андан кийин сохранить дегенди басабыз. Сохранить деп кетип атат. Бул бир аз убакыт алышы мүмкүн. Сохранить деп мындай болуп кетип аткандан кийин бул жерди карасаңыз, сиздин мурунку байланган интернетиңиз жок болуп кетет. Бул жерге келесиз. Эски жаңы койгон атыңыз менен бул жерге чыгат. Биз азыр жакшылык деп өзгөрбөй калган үчүн ушундай турат. Свойства дегенге киребиз. Эски атын калышын кааласаңыз, отображать вводимые знаки дегенди бассак, эски паролубуз турат. Бул жерге биз жаңы паролубузду жазабыз. Окей дегенди бассак, бизге жаңы интернетибиз туташты. Биз кайрадан бул жакка кирип, мына жакшылык, защита беспроводного режима деп кирсек, бул жерде биздин жаңы паролубуз турат. Ушундай эле оңой, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, кандайдыр бир көйгөйлөр, кандайдыр бир проблемалар болгон болсо, комментарийге жазыңыздар. Биз да аларды кыска нуска видео кылып тартып берүүнүн аракетин көрөбүз. Ийгилик каалайм, жакшы туруңуздар.